Интернет аркылуу акча табуунун оңой жолу Avalon сайтында баары жөпүнөкөй оптимизация ысылка аркылуу өтүп алгач катталыңыз. Андан соң инвестор катары акча саласыз. 24 саат 7 күндүк кылып жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Avalon сайты баары Садыр Жапаров президенттик ыйгарым укуктарын тапшырып, премьерлик кызматын токтотту. Жапаров 2021-жылдын 10-январында өтө турган президенттик шайлоого аттанды. Кечээ 14-ноябрда Жапаров шайлоого катышуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына арызын берген. Садыр Жапаров коомчулукка кайрылуу жасап, президенттик ыйгарым укуктарын өткөрүп, премьер-министр укуктарын токтотконун айтты. Бул тууралуу президенттин сайтына жарыяланды. Урматтуу мекендештерим, бардыгыңыздарга белгилүү болгондой, өлкөбүздө президенттик шайлоо жараяны өтүп жатат. Мен да бүгүн президенттик шайлоого катышуу үчүн арыз бердим. Ушуга байланыштуу мен өлкө президентинин ыйгарым укуктарын мыйзам чегинде тапшырып берип, премьер-министр катары ыйгарым укуктарымды токтоттум. Президенттик шайлоого катардагы жаран катары катышайын деп чечтим, деди Жапаров. Белгилей кетсек, Садыр Жапаров 2021-жылдын 10-январында өтө турган президенттик шайлоого аттанды. Кечээ 14-ноябрда Жапаров шайлоого катышуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына арызын берген. Эске салсак, парламенттик шайлоодон кийинки өлкөдөгү башаламандыктан соң Садыр Жапаров премьер-министр болуп дайындалып, кийинки президенттин милдетин аткаруучу да болуп калган. Конституция боюнча президенттин милдетин аткарып жаткан адам шайлоого бара албайт. Булак Спутник KG. Президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун элге кайрылуусу. Конституцияга ылайык өлкө президентинин милдетин аткаруучу ыйгарым укугу Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытовго өттү. Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруучу ыйгарым укугун өткөрүп бергендигине байланыштуу Конституцияга ылайык өлкө президентинин милдетин аткаруу ыйгарым укугун Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытовго өттү. Бул тууралуу президенттин аппаратынан билдиришти. Төмөндө Мамытовдун элге кайрылуусу. Урматтуу мекендештер, Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров 14-ноябрда шайлоо жана референдумду өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясына президенттик шайлоого катышуу үчүн документтерин тапшырды. Ошондуктан ал президенттин ыйгарым укуктарын мыйзам чегинде өткөрүп берип, ошондой эле премьер-министрлик ыйгарым укуктарын токтотуп, катардагы жаран катары шайлоого катышаарын билдирди. Ушуга байланыштуу бүгүндөн тартып Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 68-беренесине ылайык жаңы президент шайланганга чейин анын ыйгарым укуктарын аткаруу милдети Жогорку Кеңештин төрагасы катары мага жүктөлдү. Урматтуу мекендештер, көп сыноолордо такшалган эркиндикти, адилеттүүлүктү туу туткан элибиз 5-6 октябрдагы элдик толкундоолордон кийинки корч саясий кризистен ыкчам жана тынч жол менен качып, биримдигибиз бекемделди. Азыр Кыргызстанда саясий жана социалдык туруктуулук орноду. Укук коргоо органдары, соттор, мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары штаттык режимде иштеп жатат. Коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө багытталган чечкиндүү кадамдар жасалууда. Чакан жана орто бизнесте кароо өнүктүрүү иштери колго алынды. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды турукташтыруу боюнча профилактикалык иш-чаралар өткөрүлүүдө. Кыргызстан жакынкы жана алыскы өлкөлөр менен өнөктөштүк мамилелерди мындан арыда тереңдетүүгө даяр. Ошол эле учурда бардык эл аралык милдеттенмелер буга чейинки эки тараптуу жана көп тараптуу келишимдер жана макулдашуулар толугу менен аткарылууда. Элдин талабын аткаруу максатында конституциялык реформалар даярдалууда. Эң башкы милдет 2021-жылдын 10-январына белгиленген президенттик шайлоону ачык жана мыйзам чегинде өткөрүү, бардык талапкерлер үчүн бирдей шарт түзүү менен элдин эркин тандоосун камсыз кылуу. Ошондуктан өлкө башчынын милдетин аткарууга киришип жатып, эл алдындагы, мамлекет алдындагы жеке жоопкерчилигимди сезип жатам. Конституциялык укуктарымдын алкагында президенттин милдетин аткаруучу катары элдин өлкөнүн бүтүндүгүн коргоо үчүн бардык аракетимди жасайм. Менин аракетимди өлкөдөгү акыл эстүү жарандары толугу менен колдойт деп ишенем. Ар бирибиз сырттан карап турбай кыйынчылыктан чогуу чыгалы. Өз миссиябызды аткарып, эл алдында жүзүбүз жарык, алгылыктуу иш алып барабыз деп ишенем. Мындан арыда бекем, ынтымакты, ширелген биримдикти, нукура тиректештикти көрсөтөлү. Жоопкерчилик ар бирибизде. Кудай буйруса, коомчулуктун колдоосу менен ынтымак жана тынчтык негизинде бардык кыйынчылыктарды жеңебиз. Мен сиздерге ишенем, урматтуу мекендештерим. Журтубузга ак ниет кызмат кылуу, мекенибиздин көз карандысыздыгын, элибиздин эркиндигин, жерибиздин бүтүндүгүн сактоо ар бирибиздин ыйык парзыбыз. Элибизде аманчылык, жерибизде тынчтык болсун. Булак Спутник KG.
Россия Кыргызстанга каржылык жардам көрсөтүүнү кайра жандантмай болду. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар Кыргызстандагы коомдук саясий кырдаалдын учурундагы абалын талкуулашкан. Биринчи вице-премьер Артем Новиков, Россия Федерациясынын президентинин администрация жетекчисинин орун басары Дмитрий Казак менен жолукту. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар Кыргызстандагы коомдук саясий кырдаалдын учурдагы абалын талкуулашкан. Жолугушууда Новиков парламенттик шайлоодон кийин Кыргыз Республикасынын ички саясий кырдаалды турукташтырууга жардам бергени үчүн Россиянын бийлигине ыраазычылыгын билдирди деп жазылат маалыматта. Жолугушуунун соңунда Россиянын Кыргыз Республикасына каржылык жардам көрсөтүүнү этап-этап менен баштоо маселеси макулдаштырылганы кошумчалады. Белгилей кетсек, вице-премьер Россияга расмий иш сапар менен барган. Булак Спутник KG. Мүрзүдөн алтын издешкен Панфиловдогу табышмактуу жай. Чүйдүн Панфилов районундагы Орто Кайырма айылынын тоо тарабындагы дөңсөө жерлерде шакекче түрүндө тизилген таштар, байыркы мүрзүлөрдүн белгилери байкалууда. Ага өткөн жылдарда белгисиз жарандар алтын алууга келишкен. Бул тууралуу аймактык кабарчыга жергиликтүүлөр билдиришти. Алардын айтымында Орто Кайырма айылы Панфиловдогу Вознесеневка айыл аймагындагы тоо борунда жайгашкан айылдардын бири. Анда жергиликтүүлөр мал жана айыл чарбасы менен алектенишет. Ошол Орто Кайырма айылынын тоо тарапка кеткен Капчыгай өрөөнүндө чоң кайыңды суу тосмосу жайгашкан. Андан суу экиге бөлүнүп, төмөн жакта жайгашкан Эркинсай, Бухара, Эфиранус жана башка айылдарга келет. Орто Кайырма өрөөнүнүн жаратылышы корокко алынып, аңчылык кылууга тыюу салынган. Ошол өрөөндөн айрым дөңсөө жерлеринде шакекче түрүндө таштар тизилген жерлер бар. Улуу адамдар мүрзөлөр боло турганында айтканын укканбыз. Жакында соц тармактан Москва районундагы Акторбок айылында да ошондой жерлерден 8 шакектүү көрүстөн табылганын окудук. Ошондон кийин бул аймакта да табышмактуу жайлар бар экенине ынандык. Бирок кайсыл кылымда болгону бизге так маалымат эмес, деди жергиликтүүлөр. 45 жаштагы жылкычы Камчыбек Үмүталиев рас, эл айткан божомол туура. Мен бала кезден ушул жерде жашап келем. Үйүмдүн үстү жагынан калмак алыш арыгы өтөт. Демек, анын аталышындагыдай эле бир кезде бул жерде калмактар жашаган. Ошолор суу чыгарып, ары калмак алыш деп атаган. Ал эми мен жылкы жайган жакта шакекче болуп тизилген таштар толтура. Өткөн жылдарда колдоруна кетмен күрөктөрүн көтөрүп, белгисиз адамдар келишкен. Айрым жерлерди бир аз казып да көрүшүптүр. Мен келсем, байыркы адамдардын сөөгү коюлган мүрзөлөр бар. Алар бир кезде бай манаптарын, улуу даражалуу адамдардын сөөгүн алтын күмүшү менен коюшчу. Биз мүрзөнү казып, ошол баалуу буюмдарын алабыз дешти. Ошондо ачуум келди. Ушул жерде төрөлүп жашап жатканымды түшүндүрдүм. Жерди каздырмак турсам, бир ташында бербей турганымды айтып, келген жолуна салгам. Бул жерлер ыйык жер, кимдин сөөгү жатса да Куран багыштап, корукка алып келем, деди. Тарыхый маалыматтарга караганда, Москва районунун Акторбок айылындагы көрүстөндөр биздин замандын 1-2 кылымына таандык экени айтылууда. Бул божомолго жана мүрзөлөрдүн үстүндөгү шакекче түрүндө тизилген таштарга таянганда чүй боорунун көп аймактарында калмактар жашаганы байкалат. Булак Турмуш KG.